Kızlardın 3 türü var. Öte abayla. Bugünkü uçurda sen köp nerseni kızlarga arnap, devişke parim bolamın dep, süygönüm dep, küygönüm dep, oy ölüp kalbasam bolboyt, bu kızsız yaşay albayım, verifkanı bergile, özümde solam dep temalar koyuyordat da. Kızga, sen bilesin mi? Bir nesem üçün olsun gerekli anık durdu. Sen ayalsız kızsız yaşay veresin. Süyüp, turmuş kurup, ajraşıp, ayal ölüp kalıp yaşap etkenler toltura bulunuyordu. Sen emniyesiz yaşay albaysın, sen nansız yaşay albaysın, sen susuz yaşay albaysın, sen avazsız yaşay albaysın. Bırak kızsız yaşay veresin sen. Bugün sen özüngü hiç kaçan çöktürüyor. Eğer devşan taşap geçse, süyüp kalıp ne kılayın, o ustaz ağayı öldürüp koyayım, özümde o tamdan taştayım, özümde asam devletkan jigitler, kızlarga hiç kaçan aldanmagılar. Hiç kaçan aldanmagılar. Oşo senin vaktыңды alıp atat, senin en çoğun kapitalın vaktыңды alıp atat. Padarkanga energiyanды köp nerseni berip koyatasın sen. Belek, bekçek, akça, iPhone bardığın berip atasın. Ayağında kelip ne de otatal? Жоқ, ошой kaldı, жемашы башкага тийип кетем дейт. Болду. Ушундайлар бүгүн өтө көбөйдү. Кудайым сактасын. Кыздардын арасында мошенничество бар. Мошенник дейбизби билбейм. Ушулар өтө көбөйдү. Эптеп iPhone алмай, подарка алмай, эптеп киного бармай, эптеп тамагын жемей ушундайлар. Бекерчи да, саартан кечке телефон чукпайт, уйку, анан күндө жумушка баргандай көрүнгөн баласы менен жүргөндөр толтура бүгүн. Абири жок, намысы жок, кыргызчылык түшүнүгү жок, динден түшүнүгү жок, Кудайдан коркуу жок. Каалаганын башын айландырып, каалаган арам зина ишин кылып жүргөн кыздарыбыз толтура бүгүн. Кудайым өзү сактасын мындайлардан. Сен жакшы ниет менен үйлөнөм деп барасың. Колуңда гүлүң менен жакшы ниетиң менен барасың. Ал убакытты чозот. Чозуш аралыгында сенин бардык нерсеңди алып өтөт. Убактыңды, акчаңды бардыгын. Сен эмнени жоготуп атасың билесиңби? Сен өзүңдү жоготуп атасың. Ошондуктан да бул маселеде абайла, өтө абайла. Экинчи маселе бар. Чындап кыргызча тарбия алган, динден түшүнүгү жок болсо дагы сонун кыргызча тарбия алган кыздарыбыз бар. Булар көп маселеде такшалгандыгына байланыштуу, очоктон бери келбестен турмушту өйдө бийигин көргөндүгүнө байланыштуу көп маселеде кийин динди дагы үйрөнүп турмушту эптеп кетет. Өзүн кыйын сезген көбүнчө кыздарыбызда 15 жаштан жогору карай 25-27 жашка чейин өтө текебир учурлуу болот. Эч кимди тоготпой, эч кимди карабай, менмин деген заман ошол замана кимдин замана, менин заманам болот да. Ошол учурда көп текебирлик кылып, көп өзүнөн кетип, сулуулугуна ишенип, жасама фигурасына ишенип, койгон ботокс дагы бирдекелерине ишенип, көп нерсени жоготуп коет. Ошондуктан кыздарыбызга алтын насаатым, убактыңды текке кетирбе. Сен алдап, алданып атасың. Сен убактыңды жоготуп атасың. Сен болбогон бир белек бекчегине жигиттердин көз карашына алданып калба. Сен берсең, жасама фигураңды берип атасың. Бул кайф, рахат, акыретте тозокко азап алмашып калбасын. Ошондуктан өзүңдү жыйнап ал, өзүңө келип ал. Алкоголуңду, арагыңды, намыссыз, уятсыз кээде эркектер төшөккө уктаганда жаткан формаңды жыйыштыр. Намысыңа кел, өзүңө кел. Болбосо болбойт. Өмүр кыска, жашоо кыска. Сен тарыхта фигураң менен, красота, сулуулугуң менен эч качан из калтыра албайсың. Сен патриот, өтө күчтүү эр азамат жигитти тарбия кыласың. Же өтө күчтүү инсандын жанында жолдош болосуң. Эр тандаганда адашпайсың качан ошондуктан. Же күчтүү адамды тарбия кыл, же күчтүү адамдын алдында аял болуп тур. Манас десе ким дейбиз? Каныкей дейбиз, дароо аялдын атын эстейбиз. Ошондуктан таасир алуучу эмес, таасир берүүчү бол. Урматтуу эже карындашым.